Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү. Студияда мен Мээрим Ташыбекова. Кечээ премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өз арызы менен отставкага кеткени маалым болду. Эске салсак, өкмөт башчы радио жыштыктарды узартуу жана кайра тариздөөгө байланышкан кылмыш иши боюнча өкмөттүн дарегине айтылган айыптоолордон улам кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө кеткен. Муну ал тергөөнүн объективдүүлүгү үчүн деп түшүндүргөн эле. Анын арызынан үзүндү окуп берип коеюн. Бүгүнкү өлкө коронавирус инфекциясына каршы туруп жана анын экономикага келтирген кесепеттери менен күрөшүп жаткан татаал шартта өкмөт туруктуу иш алып барып, жарандарын толук ишенимине ээ болуусу зарыл. Ал эми белгисиздик абалы өкмөттүн толук кандуу ишине тоскоолдук келтирет. Ушул өңүттөн алып караганда мен өзүмдөн Кыргыз Республикасынын премьер-министри ыйгарым укугунан баш тартуу чечимин кабыл алдым деп айтылат анын арызында. Өкмөт башчынын бул кадамы туурабы? Өлкөдө коронавируска байланышкан кырдаал боюнча анын жоопкерчилиги каралыш керекпи? Деги эле 2 жылдык өкмөттө алып барган иши кандай бааланууда? Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Азыр болсо студиябыздын мейманы менен тааныштыра кетейин. Коомдук ишмер Кубанычбек Исабеков агайды чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Негизи сиз айтып кетсеңиз, мен алгачкы эле суроом ушу премьер-министрдин отставкага кеткени туура кадам болдубу? Негизи бүгүнкү күндө ушу дүйнөлүк коронавирус оорусу күч алып турган кезде Кыргызстан тарыхы боюнча экинчи премьер-министр отставкага кетип атат. Биринчи жакында эле Белоруссиянын премьер-министри отставкага кетип, башка өкмөт башчы менен жаңы өкмөт составы келген. Анан Кыргызстандыкы болот. Эми Кыргызстандыкы биздики көнүмүш адатка айланып калган. Мына 29 жыл болуп баратат эгемендүү болгонубузга 30-чу премьер-министр отставкага кетти. Бул деген кадр саясатынын аябай төмөндүгүн билдирет, туруксуздукту билдирет. Биздин тарыхыбызда 2 айда премьер-министр болгон кишилер бар. Анан бирден бир көбүрөөк отурган ушул мырза Абылгазиев болду да, премьер-министр болуп. Анан жанагы арызынын маанисин айтып окубадыңызбы? Мисалы, ишенимге ээ болгон өкмөт иштеш керек эле дегенди. Абылгазиев мырза бул арызында өтө грамотный түз жазылган. Ошондо азыркы күндө ушу ишеним бар беле өкмөттө же жок беле? Анын үстүнө өкмөт вообще бар беле акыркы күндөрү өкмөт иштеп аткан сейт, бирок өкмөт башчы жок болуп атпайбы? Анын үстүнө бул Конституциябызда, баш мыйзамда да жазылып турат, өкмөт жөнүндө да конституциялык мыйзам бар. Премьер-министр, өкмөт башчысы отставкага кетсе, бүткүл өкмөт отставкага кетет. Бүгүн эртең менен мына кечээ жазылган арызды президентибиз Сооронбай Жээнбеков отставкасын кабыл алды, кол койду. Азыр жогорку кеңеш тезинен чогулушу керек дагы. Президенттин сунушун колдоп бекитиш керек өкмөт. Азыркы оор маалда өтө маанилүү өкмөт барбы же жокпу? Жеке эле пандемия проблема эмес, мына чек ара проблемасы күч алып турат. Ички саясий абал аябай төмөн болуп турат. Социалдык маселелер күчөп турган кез. Сырткы ички карыз көбөйгөндөн көбөйүп атат. Мына кечээ эле дагы сообщение окуп калдык. Дүйнөлүк банкта 150 миллион кредит Кыргызстанга берген турат да. Андан сырткары миграция проблемасы өчүп атат. Кылмышкерлик күч алгандан күч алып турат. Туризм тармагы кризисте болуп турат. Ички эле туризмге багыт албасак, сырткы туризмден кол жуудук быйылкычы. Анан мындай абалда мына жазгы талаа жумушу кандай болду? Мурдагы жылкылардай деңгээлде болбой турат. Баалар өстү тамак ашка. Айта берсек, аябай толтура иштер. Анын баарын ушу чарба, экономика, социалдык проблемалар, мамлекеттин коопсуздугу, биримдиги, бүтүндүгү баарын өкмөт. Азыркы конституция боюнча президент эмес, өкмөт чечиши керек. А бүгүнкү күндө өкмөт жок десе болчу. Ошон үчүн баягы толук ишенимге ээ болбогон өкмөт отставкага кеткени бир чети туура болду. Экинчиден, ушундай оор маалда дүйнө жүзүндө өкмөттү эч ким алмаштырбайт. Аягына чейин иштетет, сурайт, жоопкерчилигинде карайт, андан кийин алмашса жакшы болмок. Бирок бүгүн эми де факто ушуга келип калдык. Анын үстүнө бизде премьер-министр болом деп чуркагандар да көп. Мисалы, Иса Өмүркулов депутат мырза дагы интервьюсун окуп калдым. Мен премьер-министр болгонго дагы, спикер болгонго да даярмын деп, башкалар да чуркап атат. Мына угуп калдык, деги информация кетти.
Талас облусунун ыйгарым өкмөттүн өкүлү, губернатор деп айталык, Ошко барып атат деп, Оштун Жылкыбаев инибиз премьер-министр болуп келет экен деген да имиштер тарап массалык маалымат каражаттарынан кетип атат. Эми бүгүнкү күндө кандидаттар толтура. Ошол эле маалда юридикалык жагын алып келсек, жаңы жогорку кеңеш октябрь айында шайланып келсе, ким дагы бүгүн келсе, Бул боюнча биз көрсөтүүсүнүн экинчи бөлүгүндө кайрылалык. Бул темаларга азыр болсо ошо Абылгазиевдин ишмердүүлүгүнө биз баа берип кетсек да, биринчи бөлүгүндө көрсөтүүсүн. Мына сиз да өзүңүз дагы көп көйгөйлөрдүн баарын айтып кеттиңиз. Ошолордун баарын эле биз 7 канал ошол премьер-министр болгондон бери эле ошол кемчиликтердин баарын айтып келатабыз. Алар менен кандай күрөш керек, мисалы ошол премьер-министр азыр кызматынан кетти, жөн эле кетип калбай, ошол жоопкерчиликти ал ишемдиктер үчүн кетирген, ошолор боюнча жоопкерчиликке тартылыш керек деген да пикирлер абдан көп да. Сиз буга кандай карайсыз? Мисалы, апрель айында премьер-министр Абылгазиев жогорку кеңештен айтты, 457 миллион доллар өкмөт сырттан карыз алдык депчи, ошо пандемия убагындачы. Анан мунун эмкиче чейин бирөө дагы конкреттүү түрдө элге жооп берилик. Кайда сарпталды бул акчачы? Биздин сырткы карызыбыз көбөйгөндөн көбөйүп атпайбы? Андан кийин мына пандемия оорусу болуп атат. Бир дагы ачык айрым эл коркпой калды азыр. Мына азыр кече пресс-конференцияда айтып атышат, биз кайра керек болсо комендант часты киргизишибиз керек депчи. Бизде чындыгында бир кишинин дарыланганына канча каражат кетип атат? Ачык айтылган жок, 3000 доллар деп койду, эл ишенбей атат. Пандемия барбы жокпу деген маселелер бар. Кээ бир саясатчылар жок деп атат. Дүйнө жүзүндө өлүмгө учурагандар мына 500 миллионго жакындап калды. Бул илдетке кабылгандар 8 миллионго жакындап калды. Кыргызстанда да бар. Мына Россияда күнүнө 140, 150, 180, 200гө жакын киши өлүп калып атат. Анан биздики дагы мына коңшу мамлекетте Казакстанда 300дөн кем эмес. Күн сайын 300дөн кем эмес киши ооруга чалдыгып атат. Бизде деле 27 киши каза болду. Азыр врачтардан күндөн күнгө ооругандары көбөйүп атат. Ошол эле тиги милиция кызматкерлери, ошол эле МЧСтин, улуттук гвардиянын кызматкерлери, карантин службадагылар жапа чегип атпайбы? Анан ушул өкмөт алгылыктуу иш алып бара алдыбы? Жок. Баары даяр болуп келип туруп, даярдыгы жок болгонун көрдүк. Бүгүнкү күндө да даярдык начар болуп атат. Россия болсо ар бир 9-чу кишисин анализин алып туруп өкмөт бюджеттин эсебинен жасап атат ПЦРдин баарын теңчи. Бул таза эмес депчи. Ар бир 9-чу кишиге келди азырчы. Бизде андай жок да. Анан мына вакцинациясын чыгарган атат Россия. Август айында биз каттоодон өткөрөбүз, сентябрда поголовный вакцинация жасайбыз дейт. Биздики андайды даже ойлонуп койгон жери жок. Демек биздин даярдыгыбыз жок бул. Өкмөттүн түздөн түз жоопкерчилиги бул маселе боюнча бар. Эмне үчүн ошону жаап жашырышат? Ички сырткы карыздарды ачык айтып, элди үндөп чакырса, эми белибизде бекем буйлук, момундай алдыбызда оор турат. Бир программасын көрдүңүзбү? Жок. Өкмөттүн. Эми азыр пандемия бүтсө, андан кийинки кандай программасы бар? Ушу кризистен өкмөттү алып чыга турган жок болуп атпайбы? Жоопкерчиликти ала алдыбы өкмөт? Өзүнүн мойнуна мен жоопкерчиликти алам деп. Жок. Анан бул жерде жалгыз эле премьер-министрдин күнөөсү эмес. Анын да орун басарлары бар. Анан министрлер бар, мамлекеттик комитеттиктер, агенттиктер, жергиликтүү бийликтер дагы баары бар да. Алар да караш керек жоопкерчилигинчи. Анын үстүнө бул ишеним болбой жана мегагерц менен чатак чыкты. Бирок премьер-министр кече айтты, мени бирөө да чакырган жок. Бир да тергөөчү, тактоо иретинде да, же тергөө иретинде дагы эч ким менден сураган да жок. Менин буга тиешем жок, күнөөм жок деп атат. Негизи күнөөсү жок болсо, бул кишиге дагы бир кайра жумушту алып келип мамлекетке белди иштеп берсе, мейли. А эгер күнөөсү болсо, жоопко тартыш керек. Ансыз деле Кыргызстандын мурунку 2 премьер-министри азыр соттолуп камакта турушат, түрмөдө турушат. Дагы тергөө иштери болуп атат, бир топ министрлер. Мына ачыгын айтканда өкмөттүн аппарат жетекчисинин үйүндө да обыск болбоду. Ал да министр. Ал дагы бирден бир аппарат жетекчиси премьер-министрдин атынан министрлерге тапшырма берип, аларды контролдо турган ведущий министрлердин бири, аппарат жетекчиси. Бул деген мозговой центри, керек болсо премьер-министрдин ошол жерде иш чарасынын баарын канцеляриясынан баштап барган келгенин баарын обеспечить турган аппарат жетекчиси. Ал киши да түргөдө жүрдү.
Айым үчүн ал кишинин жоопкерчилиги каралбашы керек, мисалычы. Ошо аппаратынан тергөөдө жүргөн бөлүм башчылары да жүрүп атпайбы? ГКНБнын 2 кызматкери камалды дагы, тигилер эмне үчүн жооп бербейт, анда жоопко тартылбайт, мисалычы. Эгер күнөөлүү премьер-министр болуп эле жалгыз ал кишини эле эмес, берки кишилер да сураш керек. Эмне үчүн мындай алып барды? Мүмкүн ошолор кеңеш бергендир. Мүмкүн премьер-министр да, ар бир вазир жакшы, хан жакшы дейт. Ар бир жетекчи шылтап койбой, муну тегерегиндегилер эле ушинтип атат дебей, тегерегиндеги кишилерди, конечно, премьер-министр алып келет, президент алып келет. Жогорку кеңеш аппаратына жогорку кеңеш жооп бериш керек. Анан мен сизге да бир нерсени айтайын. Конституция боюнча, закон боюнча өкмөттү түздөн түз тескеп караган, өкмөттү бириктирген, өкмөттү бекиткен жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин жоопкерчилиги мына 10 жылдан бери бирөө да жооп берген жок да. Парламенттик бийлик болду. Парламенттик бийлик болгондон кийин парламенттагы ким кайсы депутат айтты? Биздин да күнөөбүз бар депчи. Эч юридикалык жагынан жогорку кеңеш жооп бербейт. Бирок баарын бөлүп албады беле, гезиттерге чейинчи. Жогорку кеңеш бөлүп албады. Майлуу жерлерин баарын. Эмне үчүн ошо бир хвостохраничаны бөлүп алган жок депутаттарчы? Кой ушуну оңдойлук, элге журтка жакшы иш кылып коелу депчи. Анан азыркы күндө жогорку кеңеш баягы тепкилеп эле сын пикир айткандан башка мен да көргөн жокмун өкмөткө жардам кылганын. Мына азыр ушинтип эле өкмөт башчы кетип калып, эгер ал жоопкерчиликке тартылбай калса, алдыда дагы жаңы келе турган премьер-министрлерге кандай терскерүүлүгү болушу мүмкүн да туурабы? Азыр ойлончу, ойгончу маал келген. Ошон үчүн премьер-министр 2-3 жума жок болду азырчы. Мен мишайт этпейин деп айтпадым. Эгер тергөө иштери бойса, бийликте туруп тиги мисалы ГСЭП кантип тергейт? Же ГКНБ премьер-министрди кантип тергейт? Ал өкмөттүн составына кирип атпайбы? Башкы прокуратурадан Атамбаевдин убагында тергөө кызматын алып салган. Башкы прокуратура тергегенге акысы жок. Ошол эле маалда азыр мыйзам бузуулар көп болуп атат. Кээ бир маселе боюнча аскер прокуратурасына өткөрүп коет. Эгер аскер прокуратурасы деле башкы прокуратурага баш ийет, түздөн түз ошонун составына кирет. А бирок аскер прокуратурасы тергөө иштерин улантып атат дагы, ген прокуратура тергөө ишин жасабайт. Бул кандай деген жорук. Анан азыркы маалда премьер-министр жана отставкага кеткен жагы эми эл кыйналып мондай проблема чоң болуп турганда бул өтө мамлекетке дагы пайда алып келбеген иш. Экинчиден тергөөгө мишайт этпейин деп 2-3 жума жок болуп кеткени бул дагы терс көрүнүш болуп калды. Ошол эле чек арага мисалы Өзбекстан менен проблема болуп атканда Өзбекстан премьер-министри келди дагы, бизде орун басары барды. Бул дагы биздин өкмөттүн ошо чоң проблемага кайдыгер кароосунун бири болуп калды. Ого бетер эл дагы тынчсызданып, эмне үчүн премьер мейли өргүдө болсо деле барып койбойт беле ошол жердечи. Бул кандай деген мамиле? Жаран катары деле барбайт беле эгер премьер-министр бар катары баргысы келсе, жоопкерчилик сезсечи. Эки премьер-министр сүйлөшүп отурса жакшы болобу же тиги орун басары келиптир деп эми Өзбекстан да биз эгемендүү мамлекетпиз, бирок 33 миллион калкы бар. Алыскы туугандан жакшы кошуна дейт. Кошуна менен биз миңдеген жылдары бирге болдук и боло беребиз. Бул маселени түздөн түз өкмөт чечиш керек болчу. Бирок ошондой сиз айтып аткан сын пикирлерге карабай өкмөт башчы эми отставкага кеткен өкмөт башчы өзүн жакшы иштедим деп эсептейт окшойт. Мен цитатасы келтирип коеюн анын арызынан дагы. Өкмөт макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоо жана экономиканын мындан аркы туруктуу өнүгүүсү үчүн негиз түзүү боюнча башкы милдеттерди аткара алды деп эсептейм. Өз ишимде мен ачык айкын иш алып барып, жалпы ишке пайдамды тийгизүүгө аракеттендим жана келечекте да өз билимимди жана топтолгон тажрыйбамды өлкөнүн жана коомдун бакубаттуулугуна жумшоо мүмкүнчүлүгүм болот деп ишенем дейт. Абылгазиев ошо өзү айткандай өлкөгө жакшы кызмат кылып бере алдыбы сиздин баамыңызча? Бул өкмөт алгылыктуу жумуш алып барды деп айтуу кыйын. Ал үчүн мындай көзгө көрүнө эмне жумуш жасап койду ошол суроода. Кай жерге бир завод же фабрика ачылды? Кайсы жерге бир жумуш орду пайда кылып, же миграция проблемасы чечилдиби? Азыр мына 10 миңдеген кишилер Кыргызстанга кайрым мекенибизге келе албай турат да. Же ошол чек ара проблемага, же ушул таза суусу чечилдиби? Же бир багыттан кайсы бир алгылыктуу жумуш өттү да, мына айыл чарбасынан болобу же энергетикасынан эмне пайда болду бул жердечи? Мындай айтып көрсөң баягы ыйлаган баланын көзү жаман, айтканын оозу жаман болуп атат, бирок өкмөт алгылыктуу жумуш алып бара алган жок.
мына азыркы оор маалда кайсы бир багытта бир жакшы иш чечилди? Мына милицияларды иш таштаганга чейин барып атат. Себеби аларда жанагы кошумча айлыктарды мыйзам чегинде ала албай, ошол эле МЧСтин кызматкерлери, ошол эле улуттук гвардиянын жанагы карантиндик кызматтарынын врачтар деле эптеп айлык алып атышпайбы? Анча мынча кошумча акча мененчи. Анын үстүнө мыйзам бузуулар да көп болду. Ошол өкмөттүн аппаратынан баштап, өзү баштап тергөөгө түшүп калгандан кийин ким бул өкмөттү жакшы иш алып барды деп айта алат? Ошон үчүн бул жерде таза иш алып бардык, элдин батасын алдык дегенден алысыраак болуш керек. Биздин өкмөт башчы Абылгазиев өзүнүн өкмөтү менен мүмкүн бир өнүккөн мамлекеттерде андай жакшы болот болчу. Мындай тынч, сен тийишпе, мен тийишпейин, демократиялык жол менен депчи. Бизде деген тартипке дагы чакыра турган мындай күчтүү, мен жоопкерчиликти алам деген бир кайсы министрди көрдүңүздөр? Же премьер-министр ошондой киши беле. Жогорку кеңеш дагы мүмкүнчүлүк берген жок деп айта алам. Ар бир комитет, ар бир фракциянын чогулушуна эле премьер-министр келсин деп кыйкырып атышат. Мүмкүнчүлүк бердиби? Же болбосо азыркы бул шайлоонун алдында популисттиктиги ар кандай выступлениялар жасап элдин кулагына уккан жакшы угула турган эле маселени көтөрүп атышпайбы? Бирок каржы жагынан барбы өкмөттө? Же жокпу? Же сурай алдыбы толук кандуучу? Же ошо багыт бердиби өкмөткө? Же бирөө тиги айттыбы, могул багыты жок дегенде алып кетпейсиңер, биз эмне жардам кылалы, давай жасабайсыңарбы депчи. Анан бул жерден бул мамлекеттик кризистин бир белгиси деп айта алар элем. Жеке эле өкмөттүн кризиси эмес, баарыбыздын кризисибиз. Баарыбыз тең жоопкерчиликти алышыбыз керек. Ар бир жаран катарычы. Менин да күнөөм бар деп эсептейм да. Өз деңгээлимде мүмкүн мен дагы көп ишти жасай албадымбы бүгүнкү күндөчү. Ар бирибизден да сурачы маал келген. Баарын эле жамандай беребиз дагы, өзүбүздүн үй бүлөбүздүн курсагы токпу же жокпу, балдардын кийими бүтүнбү жок, баарыбыз саясатты айтабыз. Ошо короо жайды мындай жол картасын өзүбүздөн баштай алган жокпуз. Короо жайды тазабы, малдын курсагы токпу, балдарыбыз топоюп мектепке барып аткан окуу куралы жетишеби, жакшы окуп атабы деп. Анын үстүнө азыркы маалда мына мыйзамдуулукту унута баштадык дагы. Азыр кийинки шайлоого аттанып эле азырчы баары деген өз иши менен алек дагы кыжырданууну көп ала баштадык. Эл тажады азырчы. Анан ушул багыт элди бириктире алган жок бул өкмөтчү. Кайсы бириктирди? Мисалы, азыркы жогорку кеңеш дагы, ошол кеткен өкмөт дагы, келе турган өкмөт дагы бир оппозиция менен сүйлөшүп койду? Жок. Алар дагы биздин жарандар да. Позиция менен сүйлөшөт дагы, мактагандар деле жактырат. Ошентип жүрдү дагы, кетти бул өкмөт делечи. Анан жоопкерчилик жагынан да тилекке каршы бул жакшы жазылган. Айтып атпайм мен, жогорку кеңеште президентке дагы рахмат айтаар элем депчи, ушундай чогуу иштедик депчи. Тилекке каршы мойнуна алып, мен күнөөлүүмүн деген сөзүн мен уга алган жокмун премьер-министрденчи. Жок дегенде моралдык жагы бар да. Ушундай абалда алып келип туруп, ошо оор маалда өкмөттү отставкага кетирип аткан. Премьер-министр кеткенде бүт өкмөт кетип атпайбы? Бул деле өзүнчө күнөө да, мындай ачык айткандачы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Андыктан экраныңыздардагы телефон аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Сиздерге эсиңиздерге салып кетейин: 0312 59 25 04. Ал эми мобилдик телефонго чалбаңыздар, себеби ал түз эфирге кошулбайт. Болгону WhatsApp номерибизге гана билдирүү жөнөтө аласыздар. Азыр бизде телефон чалып бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Бул түз Бишкек шаарынан чалып атам эле. Атым Гүлмира. Угуп атабыз. Могу премьер-министрдин ушул убакта отставкага кеткени эң жаман болуп да, бул киши азыркы адамдар ичип жегенде эле жакшы көрөбүз. Таң калам, башкачылардын убагында мындай болчу эмес эле. Ушу таң калам, ушу неужели эле ушу Кыргызстанда бычакка саттуу бир адам чыкпайт? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Чындыгында эле Кыргызстанда бычакка сап ушундай премьер-министрликти аркалап кете турган адамдар жокпу деген суроо берип атат да. Бар да, мына бирок тилекке каршы позиция менен жолугат, позиция менен сүйлөшүү болуп калбады. Оозу кыйшык болсо да байдын угу сүйлөшүн болуп атабыз да. Анан Атамбаевдин убагында да только СДПК болуп келди. Жанагы камалчу кишилерден эле куткарып, өзүнүн кишилерин эле көтөрүп келбеди. Тескерисинче бүгүнкү убакта бийликтегилер
ушу эжекебиз айткандай татыктуусун, тажрыйбалуусун, илимдүү, билимдүүсүн, жоопкерчиликти алып, мойнуна алып туруп, алып бара турган кишини коюп, анан сураса болот эле да. Анан эми азыркы өкмөт отставкага кеткени бул аябай кыйналыш убагында бул өзүнчө чыккынчылык да болуп калды. Ал ушундай да айтсак болот. Анан бирок мен экинчи жагында айткым келет да, ошол премьер-министрдин тандаган кишилери өкмөттө. Мен андан алысмын. Баарын эле премьер-министр алып келди. Министрлерди, госкомитеттерди, госагентство, госвуз баарын жетекчилерин, же орун басарлар. Ар бир депутаттар дагы өзүнүн тууган туушкандарын, партиялаштарын ошо ага чуркаган жакындарын алып келип болушунча ошо тыгышты да. депутаттардан сурадык да, силер ушу жоопкерчиликти сезесиңерби, өкмөттүн курамын мына силер түзүп атасыңар десек, жок, биз ушу пандемияга байланыштуу өкмөттүн өзүнө эрк бердик, ошол кадрды тандоо, кадр саясатын жүргүзүү жагына өзү тандаган ошол өкмөт мүчөлөрү менен ал иш жүргүзүш керек, ошого шарт түзүп бергенбиз дегендей кылып айтышты да. Мына эми азыр болсо премьерликке бир катар талапкерлердин аттары айтылып атпайбы? Мисалы Узарбек Жылкыбаев, Эркин Асырандиев, Азиз Суракматов, Улукбек Кочкоров жана башкалар аябай көп да. Фейсбукта ачсаң эле кадрлар бөлүмү сыяктуу баары өзүнүн мындай талапкерлерин алдыга түрткөнгө аракет кылып атышат да. Сиз ошо кимди татыктуу деп эсептейт элеңиз? Мисалы азыр жаштарды көп алып келели деген саясат болуп атпайбы? Дагы жаштарды дагы көп алып келиш керек. Мен да макулмун. Жаштар мамлекеттин келечеги. Ошол эле маалда бүгүнкү өкмөттүн составында дагы, жогорку кеңеште дагы толтура жаштар бар. Анан алар даяр беле, жок беле? Алып бара алдыбы? Ошол эле Асырандиев мырза мына жакында эле барган, ошол эле парламенттин арасында бир бычакка сап боло турган жаштардан чыктыбы, же жана сексуалдуу булар эле чыктыбы? Мисалы төрага баш болуп деле карылардан деп айтпай албайбыз да. Анан бул коммунисттик партиянын убагында жакшы экен, алар даярдалчу, мисалы пионер, комсомол, член партиянын мүчөсү, кандидат, андан кийин член партия. Статистикадасы күчтүү эле. Бүгүнкү күндө болсо партиялаштар анан өзүнүн жакын тууган урук өкүл бала тиги улар келип атпайбы, ошондой болуп калбадыбы? Тилекке каршы ошондой болот. Бирок татыктуусун алып келип туруп, сурап алып, контролдоп отурса жакшы эле болмок. Мисалы, өнүккөн мамлекеттерде утулган партияга, Россиядан деле карап көргүлө, ал тургай Европада же Америкада 2-3 эле партияга салгылашат. Утулган партияга контролдук функциясын берет, каржы министрлигин берет, текшерүүчү органдарын берет, укук органдарын берет. Мына, текшергиле, көзөмөл алгыла бизди депчи. Бизде андай эмес. Анан сиздер айткан кандидаттардын арасынан мен мисалы айтар элем ошол Улукбек Кочкоровду. Бул мурун депутатта болгон, партиянын лидери, проблемный областтан болот, өзү дагы Баткенден министр болуп дагы аракет кылып атат. Ал министрликтин колунда деле көп каражат же мүмкүнчүлүк жок, бирок аракети бар. Бул жигит да татыктуулардын бири деп айтар элем. Мына шаардын мэри Суракматов да татыктуулардын бири деп айтар элем. Сырткы дипломатия, сырткы саясатты оңдойлу десе, мисалы ошол Аликбек Жекшенкулов да койсо болот эле, мурунда министр болгон, президенттин аппарат жетекчисинде элчи болуп жүрөт дегендейчи. Айтор татыктуулар көп деп айтсак болот, Урматтуу телегөрүүчү, сизди угуп жатабыз, түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Мен азыр эле чыктым эле, жаман көрүңүздөр. Ишиңизге ийгилик. Анан эми боореги премьер-министрдин ордуна тиги жана Максат Мамытканов деген бала жакшы чыгып атат. Ошол баланы кандидатурасын койсо эң жакшы боло турган болуп турат. Ал военный да бала экен, сөзү да күчтүү экен. Ошол баланы койсо жакшы болот эле деп ойлойм. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Албетте телегөрүүчүнүн да пикирин сыйлайбыз. Негизи сиз буга кандай карайсыз? Эми айткан оңой, иш жүзүндө кыйыныраак. Сынга алганда айым оңой, бирок сынга алгандан кийин дагы мен деле азыр оппозициядамын. Сиздерге рахмат, оппозицияда болсом да чакырып койгонуңуздарчы. Анан иш жүзүндө алып барыш керек да. Анча-мынча тажрыйба болуш керек, билим, профессионалдык жагындачы. Анан мамлекеттик деңгээлде, республикалык масштабта кичине тажрыйба алган киши болсо жакшы болор эле деп эсептейм. Бирок эми тарыхыбызды алсак, биздин жердешибиз Михаил Васильевич Фрунзе деле болгону 3 курс политехти бүткөн, анан кандай полководец болду, аскер башчы. Андайлар да бар. Анан эми ал максат инимди премьер-министрликке алып келбейт да эч ким. Аны жок дегенде министрликке алып келип такшалтып, 1,5 жыл, 1 жыл иштетип туруп анан карап көрсө болот.
Ошо премьер-министрдин ишмердүүлүгүнө дагы бир жолу токтоло кетсек дагы, мына президент деле өзү ар бир коопсуздук кеңештин жыйынында дагы, жогорку кеңеште дагы мамлекетте кетирилип жаткан кемчиликтер тууралуу байма-бай айтып атты. Бирок ошол эле кезде ошо Абылгазиев болсо ал сынды кулагын сыртынан кетиргендей таасир калтырды. Муну атайын саботаж кылды деп айтсак болобу? Саботаж кылды деп айтуу кыйын. Ошол эле премьер-министр Абылгазиев президенттин аппарат жетекчиси болуп иштеп турганан келбеди. Анан президентке деле ал бөтөн киши эмес болчу. Жакын кишилердин бири болчу. Мурунку президентке дагы, азыркы президентке дагы. Биринчиден, экинчиден, мен юрист катары айткым келет. Баары мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзам чегинде Конституция боюнча дагы, мисалы сиз айткан коопсуздук кеңеши, анын чечими бул сунуш катары эле болот. Анын чечими аткарбайсың деп президент аракет кылып атат, бирок орусча айтканда рекомендациянын характеринен болушат да. Ал коопсуздук кеңеши, ал премьер-министр да ошол кеңештин мүчөсү болуп эсептелет. Спикер да кеңештин мүчөсү болуп эсептелет. Анан ал кеңештин чечимин, мисалы бул пандемия боюнча 6 жолу кеңеш болду. Андан көрө 1 болсун, 2 болсун, анда толук кандуу сурабыз керек эле да. Комиссия жоопко тартылды ошол боюнча. Бир-экөө жумуштан айрылды. Министр здравоохранения инебиз кетти. Ошо Космосбек Чолпонбаев кызматынан кеткенде дагы прокуратура сунуш берген эле да. Айрым депутаттар айтышкан, ошо аскер прокуратурасына берели анын ишин депчи. Бирок ошол эле учурда ал жалгыз деле жоопкерчиликти алганы туурабы? Же мисалы премьер-министр деле ошол кезде ал деле жоопкерчиликтүү болчу да. Кандай дейсиз, анын ишин дагы аскер прокуратурасына бериш керек, ошондо өлкөгө чыккынчылык кылды деп пандемия учурунда. Жок, ал инебиз деле чыккынчылык кылды деп мен айта албайм. Бирок шалакылык болду. Анын жетекчиси вице-премьер-министр Алтынай карындашыбыз дагы кетпедиби? Алтынай карындашыбыз азыркы вице-премьер-министр таарынса койсо өзүбүзсүн, ага караганда тыңыраак иштеп аткан карындаш эле да. Жөндөмдүү ишин уже 2 жылдан бери тактап билип калды. Мындай көрүнчү, билинчү ал кишинин иштеп атканына карагандачы, азыркыга караганда. Эми азыр кадр саясаты нөлгө барабар болгон учур. Ошон үчүн алар деле жоопко тартып калгандары чыга берген болбойт. Өкмөт деген өкмөттүк конституциялык мыйзам боюнча бул коллегиальный орган. Бул коллектив менен чечилет. Ар бир токтом, ар бир ошол мыйзам долбоорун коллективдүү чечет. Өкмөт карасаңыздар, жалгыз премьер-министр буйрук чыгарат да, мамлекет өкмөт башчысы катары ал деген кадр саясатында алып барганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мен ишенбейм бүгүнкү күнгө чейин. Азыр 3 баштуу премьер-министр алып келсеңер дагы 3 айда ушул проблеманын баарын чече албайт азырчы. 5 баштуусын алып келсеңер да. Мен ишенбейм, азыркы эле ушу жогорку кеңеш азыр башкана бекитсе бүгүн эртеңчи ошого мүмкүнчүлүк берет деп. Ар бири өзүнүн кадрларын тыкканга тигини калтыр, муну калтыр деп чалат. Күнү түнү чалат, барат приемуна, бул мешать этет. Ошол эле президент дагы өзүнүн кадрларын койгонго аракет кылат. Күч структураларын, мисалы юридикалык жагын алсаңыздар, президенттин дагы түздөн түз жанагы коргоо комитетине, коопсуздук комитетинин жетекчилерин премьердин уруксаты жок койгонго акысы бар. Ошол эле маалда алар өкмөттүн составына кирет. Өкмөттүн башчысынан сурайт ал үчүн делечи. Бирок коопсуздук комитети менен, улуттук коопсуздук комитети менен коргоо комитетинин жетекчилерин, орун басарларын түздөн түз президент шайлайт. Бул дагы бүгүнкү күндө конституциянын туура эместигинин бири. Мисалы, аны деген борбордук структураларга алып чыкса болмок. Болбосо өкмөттөн кандай суралат? Бүгүн жердин бүтүндүгү, чек ара проблемалары баары өкмөт башчысына келип такалып атат. Конституцияда бир сөзүндө жазылып турат, өкмөт жооп берет деп. Ошол эле маалда президенттик структура кирип калат. Сырткы саясатты президент алып барып атат, а конституция боюнча өкмөт алып барат деп турат. Ички сырткы саясатка өкмөт жооп берет. Мен түшүнүгүм боюнча президентке бериш керек болчу. Бүткүл элден шайлангандан кийин сырткы саясатын президентке бериш керек эле, сурап алганга мүмкүнчүлүк болуп болчу. Болбосо ошол эле коллегалар менен ошол эле ШОСта, ОДКБда же бул азыркы Бажы союзунда деле барганда айтабы биздин президент: уважаемый президент Путин, подождите, я разрешение спрошу у нашего премьер-министра деп. А президентке премьер-министр жалгыз уруксат бербейт, сен тигини кол кой. Ал деген өкмөттүн чогулушуна өткөрүш керек. Жарымынан көбү катышыш керек.
жарымдан көп ошо макул деп добуш бериш керек, анан токтомго премьер же орун басары болгонго акча бар да. Бул жерде биздин конституциянын бүгүнкү күндө мыйзамдардын карама каршы келгендерин билинет. Анын үстүнө бизде конституция бүгүн жок, түп нускасы жок да. Дүйнө жүзүндө эң мыйзам, баш мыйзасы жок бир эле мамлекет бар, бул Кыргызстан. Африкалык мамлекеттерде дагы түп нускасы бар. Биз да ошол менен жашап атабыз. Мен силерге ачык айтып коеюн, азыр эми ушул мына шайлоонун алдында бул шайлоону дагы эске алалык. Карындаш, себеби эң маанилүү маселе октябрда келип турат азыр. Шайлоо кандай өтөт? Өкмөт жок. Шайлоону уюштура турган өкмөт. Каражаты бөлүнгөн, ошол эле маалда тынч өтөбү, мыйзам чегинде өтөбү, башаламан толоп, танап толоо, мародерство болбойбу? Кандай өтөт? Ушул маалда дагы өкмөт жок болуп калганы бул туура эмес болот. Ошон үчүн мен даже айтар элем, эгер президент ойлонуп көрүп, азыр эми Боронов мырзаны деле милдетин аткаруучу кылып бекитип эле 3 айда иштей берсин. Ал киши деле азыр эми баягы пандемия болобу, тияка баары чуркап жүрүп иштеп аткан ошол киши болуп атат. Анан жаңы киши бар, ал жаңыча баштап, кайра кадрларын алмаштырып, башкасын алып келип эме кылганга чейин 3 ай өтүп кетет. Биз эч кандай жемиштүү, жеңиштүү бир өкмөттү азыр алып келе албайт жогорку кеңештагы. Ошон үчүн мүмкүн ошо милдетин аткаруучу кылып коюп эле, сурап, тапшырма берип, контроль жүргүзүп, бул өкмөт ушул составы менен эле алмаштырбай, мейли майла жокту 3 айда жол болсо, оппозициялык маанайдагы кишилердин да алып келиш керек болчу. Жакшы программасы болсо, алып бара турган болсо, талапты кое турган болсо, тартипти сактай турган болсо, андан болбосо жанагы башаламандыкка чакырып аткан кишилерди дагы бийликке алып келсек деп атпайбыз, басып алса болот дегендердичи. Бүгүнкү күндө басып алуу менен биз эч нерсени чечпейбиз. Ички, сырткы инвестиция азыр эң оор абалда болуп турат. Кичине тың кишилердин баары капиталдарын чет мамлекетке чыгара баштады. Бүгүнкү күндөчү. Бул эң чоң сигнал, эң начар абал кылып келет мисалы. Буга чейинки премьер-министрлердин таржымалына кайрыла кетсек, мисалы Жоомарт Оторбаев галстуктардын көптүгү менен эсте калды да. Мисалы Бабанов болсо өзүн пиарлаганы менен эсте калды. Ал эми Абылгазиев элдин эсинде эмнеси менен калды деп айтсак болот. Баарына макул болгондугу эң жоош, эң тынч премьер-министр катары калды болуш керек. Анан скандал боюнча дагы эсте калды десек болот. Себеби улам бир ошо өкмөт составындагы жетекчилер мына жакында эле тиги мамлекеттик агенттин башчысы 2 ай болуп барат, 1 айдан ашты түрмөдө отурат, тергөө иши боюнча. Анан бул премьер-министрге чейин ошонун илеби келбеди, жанагы мегагерцтердин сатылышы боюнчачы. Ал дагы отурат. Ошол эле укук органдарынын рядовой кызматкерлери эмес, бир башкармалыктын жетекчиси, дагы бир бөлүмүнүн жетекчиси. ГКНБга деле бүгүн толук ишеним бар деп ким айта алат? Ошол коррупцияга аралашып камалбады муну. Демек, бул өкмөттүн составында дагы коррупцияга малынган кишилер отурат деп айтсак болот да. Алардын жалгыз жасаган жок. Аппарат жетекчиси министрдин үйүндө обыскаланып атса, ал киши да жоопко тартылышы керек, эгер катышкан болсочу. Азыр эми премьер-министр момундай кеткенден кийин, бизде коррупцияга каршы күрөш жарыялангандан кийин чеке жылытарлык жыйынтык чыкпай атат деп айтсак болот дагы, аягына чыгыш керек. Эгер бул киши күнөөлүү болсо, бул кишини жоопко тартып, күнөөсү жок болсо, анда жарыялаш керек. Бул киши күнөөлүү. Ким жардам берди эле, ким жасады эле ошонучу. Толук кандуу чечим чыгарып аягына чыкпасак, анда биздин мына ачык айтканда темага мүмкүн шайкеш келбестир. Орто Азия мамлекеттерине Германия ачкан экономикалык багыттагы линия, гранттардын баарын токтотуп койду. Коррупциялашкан деп Кыргызстанга. Мирзиёев мырзага ачты Өзбекстангачы. Биздин президент деле Германияга барып келген делегация мененчи. 700 канча миллионго контракттар түзүлгөн. 7 тыйыны келип түшкөн жок, ошол каражаттар Өзбекстанга кетти. Бизди коррупциялык мамлекеттин катарына киргенбиз. Ошол эле Америка визаны ачпай салды мына. Кыргызстан бул
паспорттары кыргыздын жарандарынын паспорттары кайсы гана мамлекетте жок, сатылып бул бизнес кылып калган депчи. Бул жагынан Кыргызстан атактанка ушул өкмөт дагы кирди да. Тескерисинче атактанкачы. Демек, бул жерде биздин өкмөт баарын тейлей турган өкмөт, экономика, социалдык бүтүндүк, укук органдары, кылмышкерлик баарын өкмөт өзү коррупциялашкандан кийин өкмөттү алып келгендер дагы жоопко тартылыш керек эле. Жок дегенде мойнуна алып, сессия убагында азыр депутаттар мойнуна алат бекен, жок бекен. Же жанагы өзлөрүнүн байлыгын дагы топторло кайра шайлоого келели деген аракет менен мыйзам түртүп отуруша береби да. Мына азыр саат 11-де ошол премьер-министр маселеси каралат деп айтып атышат депутаттар. Бизге ошондо кандай министр керек? Анан мыйзамдуулук жагы кандай болуп калат? Мисалы, бул премьер-министр кетти, шайлоого аз калды. Депутаттардын, мисалы, парламенттин мөөнөтү бүтөрүнө аз калды. Эми ошондо бизге азыр кандай техникалык өкмөт келеби же өзүнүн жаңы программасы менен тааныштырып, ошону ишке ашырууга жетишеби кыска мөөнөттө? Кандай болуп калат? Бүгүн президент аябай оор маалда калды. Өкмөттүн отставкасына каратачы. Ал киши түшүнүп турат. Азыр башка премьер-министрди, толук кандуу премьер-министрди алып келсе, ошол эле жогорку кеңеште да тытыш болот. Жана айткандай өзүнүн кишилерин калтырганга аракет кылат, өкмөт иштеп аткандарын. Дагы бир топтордун өзлөрү тиги сүрүп да тигини кой, муну кой деп айласын кетирет. Бүгүнкү күндө жок, урматтуу депутаттар. Мен андай кыла албайм. Өзүм командам менен келем, өзүм жоопкерчиликти алам. 3 ай болсо дагы мен эмгек кылам деген премьер-министр бүгүн келеби, жокпу, бул вопрос жоң. Анын үстүнө ошол кийинки өзгөрүү боюнча Атамбаевдин убагында конституцияга өзгөрүп кетпеди 3 жыл мурунчу. Ал боюнча төрага да кетиш керек. Жаңы премьер-министрге векиле турган болсо, бул жогорку кеңеш төрагасы да кетиш керек. Жогорку кеңештин төрагасы деле бүткүл жогорку кеңешти шылдың кылып атпайбы? Дагы бир топ депутаттар бар. Арасында тажрыйбалуу жакшы киши депутаттар да бар. Мисалы, мен 1,5 жыл болуп баратат, ушу Мыктыбек Юсупович Абылдаев деле төрага кылып албайсыңарбы деп депутаттарга да кайрылган бир топ жолчу. Анан бүгүнкү күн болсо шылдың болуп, бул мыйзам чыгаруу эң жогорку бийлик, бул өкмөттөн өйдө тура турган бийлик. Төраганын кызматы боюнча дагы тиги президенттен кийин эле төрага болуп эсептелет да. Анан бүгүнкү күндө жекеле Кыргызстанда эмес, эл аралык маселе боюнча дагы биз шылдың болбодукпу? Биздин жогорку кеңеш шылдың болуп атпайбы? Анан ушуга эгер президент барса, анда спикер дагы отставкага кетиш керек. Башка киши келиш керек. Анан ушундай маалда ыжы-кыжы чырдын кереги барбы президенткечи? Азыркы ушул акыбалдачы, эң оор акыбалда Кыргызстан тургандачы. Биз бардык жагынан артта калган мамлекет болуп калдык да. Бардык жагынанчы. Тажикстан алдыга кетти. Эми Борборду Душанбени карасаңар, Момпосуйдай жасап койду. Биздин Борбор кандай болуп туратчы? Башкасын айтпагандачы. Мына любой вопросту алсаңар, биз артка калдык. Мактана турган, чеке жылта турган иши жок. Демек, президенттин абалы азыр оор болуп турат. Эгер премьер-министрди алып келип, бул кишини бекитип бергиле, мен сунуштайын, коалициянын көпчүлүгү бар. Эми кагаз жүзүндө көпчүлүк бар, жогорку кеңештечи. А иш жүзүндө бири-бирине каршы чыгып атышпайбы? Бири-бирине каршы чыгып атпайбы? Иса Өмүркулов жетектейт, бирок Иса Өмүркулов сен жалгыз чечпегин, сен тескери чечип, сен мыйзам бузуп атасың деп жогорку кеңеште тутушуп атпайбы? Анан канча убакыт алып келет? Же президенттин аппараты сүйлөшүү жүргүзүп эле депутаттардын ар бирин макулдатабы, коркутабы, үркүтөбү? Бир топ депутаттарга да козголгон иштер бар эмеспи? Аягына чыкпаганчы. Анан өкмөт деле жамандай берген менен арасында турушпайбы? Тиги 5 жыл 6 жыл мурун иш козголгон депутаттарчы. Азыр да кызы чууда жүргөн депутаттар болуп. Анан сиз ишенесизби ушу жогорку кеңеш татыктуу өкмөттү ажырап кетти? Ошон үчүн президенттин абалы өтө начар азырчы. Бул бир деңиз. Экинчи жагынан жогорку кеңеш даярбы ушу төраганы отставкага кетирип туруп, кайра ошо төраганы алып келип же орун басарларын баарын алмаштыргангачы? Бүгүн жогорку кеңеш буга даяр эмес. Мүмкүн алда керек, баягы ушундай жүрө берсин депчи. Кандай күн карама болуп жогору жакты карап атышабы, же эмнеси менен даяр эмес болот? Сөзсүз да. Эми мисалы ар бир жетекчи бизде ушундай болуп калган. Жанындагылар
өзүнөн деңгээлөөдө болгонун жактырбайт. Эмне үчүн премьер-министр ушундай жоош болду? Спикер дагы шылдың болгон спикер жүрөт. Президент бүгүн ойлонуп туруп, мейли бир тың киши келсин десе, өзүнөн тыңын да калып келиш керек. Антпесе биз өзгөрүү болбойт. Анан азыр жогорку кеңеште ким төрага болот? Ошону колдойбу жогорку кеңештин депутаттары? Жок, бул азыркы спикерди колдогондор да бар да. Ошон үчүн бүгүн өзгөрүү болот, же жаңы премьерди алып келип толук кандуу өкмөт шайланат дегенге мен ишенбейм. Эми жаңы премьер келсе, ишти эмнеден башташ керек деп ойлойсуз? Эң оор маселеси өзүнүн командасын алып келиш керек. Жакын арада, тез арада ашып кетсе бир жумадачы. Эгер аны алып келип күн кара эмес мен жоопкерчиликти алам деген мындай белдүү мырза келеби? Жок бул вопрос. Экинчиси пандемия менен күрөшүш керек. Бул сөзсүз түрдө. Чек ара маселеси. Ал тургай мына нарында деле жайыт талашып эки район бири-бири менен салгылашканга даяр болуп турат. Бүгүнкү психоз абалында 5 баштуу премьер-министр келсе да оңдой албайт. Бирок премьер-министрге мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошол маалда сурап алыш керек. Мен ушуну айтар элем. Чек ара маселесин чечиш керек. Шайлоону чечиш керек. Жок дегенде ушул 4 багытты алып барса, 5-инчиси бул миграция проблемасынчы. Анда бул жакшы премьер болор деп эсептейм. 3 айдын ичинде муну чечиш кыйын. Ар бир маселе өзүнчө чоң көйгөй болуп атпайбы? Көп жылдан бери чечилбей калаткан. Мисалы чек ара маселеси да. Ошону эми ушул жаңы келген премьер-министр кыска убакытта чечип кетүүгө ишенесизби? Ишене албайм. Муну чече албайт. Бирок ошол деңгээлде чечиш керек да. Биринчи лицолор барып сүйлөшүш керек да. Пограничтерди барсен деп койгондо, ал пограничтер ал күч структурасы, ал деген эл аралык маселени чечпейт. Анын функциясы эмес да. Чоң казат балдар деле айтып атпайбы? Мен сени пограничник кылайын, сен барып чек араны чеч деп. Чек араны солдаттар чечпейт. Аны өкмөт башчы, мамлекет башчы чечет. Эмне үчүн азыркы жогорку кеңеште эле ошо коллегалары менен бир сүйлөшүп койгон жок? Бир депутат басып барып же төрага басып бардыбы? Мисалы Өзбекстандын спикерин чакырып ошол жерге, кел биз мыйзам чыгаруу бийлигинин жетекчилери эмеспизби? Өзгөчө Кыргызстанда парламенттик бийлик азыр. Премьер-министрди түздөн түз сураганга спикердин да акысы бар. Ошол бир киши барып койдубу? Же ошо Баткенге теги Тажикстандын депутаттарынын спикерин чакырыпчы? Жок да. Бул жеке эле өкмөттүн башчыныкы эмес, чогулап иштесек чечет турган маселе. Чогуласакчы. Анан жалгыз өкмөт чечет деген ал бул оор маселе. Себеби ошол эле түзгөн келишимди кайра парламентте карайт. Чек ара маселесин парламент бекитиши керек. Мунучу ал алып келген келишимди дагычы. Туурабы, туура эмеспи, экспертизаны өткөрүш керек. Эл аралык мыйзамдарга каршы келбейби, биздин конституцияга каршы келбейби деп карапчы. Муну жалгыз премьер-министр чече албайт. 3 айдын ичинде чечиш кыйын. Бирок алгылыктуу алып жок дегенде ушу 4 проблеманын ушу шайлоону жакшы өткөрүп берсе, ошол эле ички саясат жана жер талаш тыгуулар чечип берсе, ушу жок дегенде эки коңшу мамлекеттер менен бир 99% чейин алып келип, анан жогорку кеңешке алып келип берсе, давайте сентябрда чогулгула дагы, же августта бир чогулушка келип койгула депчи. Болбосо анын үстүнө эсиңиздерде ушул оор маалда кимиси ушу президент дагы, премьер-министр дагы, спикер дагы бирөө чыгып жок деген дагы койгула, мен бул айлыгыман отказ кылам. Же ушу биздин аппарат, же биздин өкмөт структуралары бир жок дегенде 50% ылдыйлатары айлыгыбыз деп, элге иштеп берели деп. Андай да болгон жок да. Эгерде сиз премьер болуп калсаңыз деп коелу да, эми кыялданып көрөлүк анан. Сиз жанагы айтып аткан көйгөйлөрдүн баарын тез арада чечиш керек, жок дегенде көңүл буруш керек деп атпайсызбы? Ошолорду кандай эмнеден баштайт элеңиз чечиш үчүн? Ар ким өзүнөн башташ керек. Мисалы жайыт талаш боюнча сиз кандай чечет элеңиз? Чечкенде биринчиден бул оюңузга рахмат. Экинчиден бул ишке ашырылбаган ой. Мен оппозициядамын. Анын үстүнө ал тургай сиздердин коллегаларыңарга дагы КТРЛТРлерге команда берип койгон Сабековду чыгарбагыла депчи. Мамлекетти, элди бөлбөш керек. Бул бийликтин бирден бир кемчилиги. Бийликке келген киши азыр элди бириктириш керек. Азыр өкмөт дагы бириктириш керек. Сен Акаевчыл, сен Атамбаевчыл, сен Бакиевчыл, сен Отунбаева, сен Жээнбековдуку дебештен элди бириктириш маал келди да. Жанагы мен суроомо жооп бере аласызбы? Ошо кандай кылып чечет элеңиз? Мисалы сиз болуп калсаңыз деп коелу да. Мен эч кимди алмаштырмак эмесмин. Себеби алмаштырып чакчалекке түшүрүп кайра мүмкүн бир-эки чече турган өтө оор маселе боюнча тиги аппарат жетекчисин өзүнүкүн алып келмекмин.
жанагы чек ара тыгуу маселе боюнча дагы профессионалдарды алып келип калганына тиймек эмесмин. Ушул 4 багытка мен ашып кетсе бир жумада программа тыгууларды түзмөкмүн дагы. Президент менен кеңешип, жогорку кеңешке информация катары берип, ал жерге барып мен момундай кылайын деп атсаң бир жума уланат. Азыр деген чогулуш өткөрө турган мүмкүнчүлүк жок, убакыт да жок. Ошол 4 багытка өтө көңүл бөлмөкмүн да. Анан экономиканы өндүрүш үчүн мында чакан, анан орто бизнеске өзгөчө көңүл бөлмөкмүн, туризм тармагына көңүл бөлмөкмүн. Ансыз болбойт. Анан бул Казакстан менен биринчи очередь баштамакмын. Эмне үчүн 500 машина жыйылып турат. Мына 4-5 жылдан бери ушул кейпибизде кийип отурабыз. Коңшу эң жакын өлкө Казакстан. Эң жакын тилибиз, дилибиз бардык жагынанчы. Анан бир телефон менен чечиш керек эле да. Саламатсызбы, урматтуу төлөгөрчү, сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Телевидениеда отургандар. Менин каалам ушул эле ушул канча ташийтти премьер-министрдин ордуна койсоңор, балким ушул маселени чечет эле деп ойлойм да. Рахмат. Караттуу, эл үчүн жаның аябай күйүп чыккан жигит эле ушундан бир нерсе чыгат деп ойлойм. Менин бул жеке эмем. Билбейм, аны ойлонуп көрүш керек да. Рахмат. Эми премьер-министрди шайлоо тилекке каршы дайындоо биздин колубузда эмес, бирок сиздин пикириңизди балким жогору жактагылар угуп калат деп ишенебиз. Азыр бир суроо келиптир WhatsApp номерибизге 5711 абонентинен экен. Саламатсыздарбы? Сиз абдан аткарылбай келе жаткан элдин көйгөйүн айттыңыз. Эгер сиз премьер болсоңуз, ушул иштерди толугу менен аткарат белеңиз. Жанагы эле мен берген суроо окшойт. Рахмат, Камчы Кыдыршевич боюнча дагы биз 2005-жылы шайланып келгенде чогуу иштеп калдык. Ал инимди мен жакшы тааныйм, мамилебиз да жакшы. Бирок бүгүнкү күндө айтылган ой пикириңиздерге рахмат. Ушундай кишилердин аттары аталып атпайбы? Эми ал аткарылбай турган иш, тилекке каршы бүгүнкү бул маселени чече тургандар позиция деп бөлүнүп калган да, ошон үчүн бул аткарылбай турган иш да. Анан эми сиздин айтууңуз боюнча азыркы сурап аткан киши, жазган киши туура айтып атат. Мен ушу 4 багытты эле айттым. Бирок бюджетти толтура турган ошол эле тоо кен тармактары бар. Эмне үчүн бул маселени чечпейбиз? Буга көңүл бөлүш керек эле. Эмне үчүн бизде өзүбүздүн өндүрүш ишканасын түзбөйбүз дагы? Ошол эле Кытай, ошол эле Казак, ошол эле орустар, ошол эле Израиль, Англия, Америкалар казат дагы биз өзүбүздүн өндүрүш ишибизди жүргүзбөйбүз. Мисалы суу маселесин чечиш керек эле. Биз коңшу мамлекеттер газын сатып алып атсак, эмне үчүн суунун баасы бүгүн өсүп турат, даже бензинден кымбат. Мисалы Германиядан бир заправкага кирсеңиз, бензинди 1 еврога сатып алсаңыз болот, 1 литрди, а 1 литр сууну жок дегенде 2 евро төлөп аласыз. Анан биз эл башы болгончо суу башы бол дейт, бул маселени жасасак болот эле. Анан биздин айылда 70% эл жашайт Кыргызстанда. Айыл элинин бул продукциясы өндүрүлгөнү чирип атат. Мына коңшу мамлекеттерге, Россияга сата албай калдык, чек ара жабык болуп турупчу. Эл деген кредит алгандарды кутула албай калды мына. Бул маселени чечиш керек эле. Ошол айыл чарбага продукциясын чиритпей, ошол Россия тияк-бияка сатканга мүмкүнчүлүк шарт түзүп бериш керек эле. Азыркы маалда дагы бир проблема бар, мен көрүп эле турам. Элдин пенсиясы, пособиясы кандай төлөнөт? Ошол бюджеттик сферада мугалим, врачтардыкы кандай төлөнөт? Мына азыр ойгомчу маал келген. Мен бул телегөрүүчүлөргө да кайрылып кетер элем. Татыктуу кишилерди шайлаш керек уже күзүндөчү. Бизде 1 мүнөт убакыт калыптыр. Мен кыска суроомду берип кетейин. Абылгазиев кызматын таштап шайлоого аттанат деген да сөздөр жүрүп жатат. Балким жанагы өзүнүн арызына жакшылап көңүл бурсак аякта да айтып атпайбы, мен алдыда дагы элиме кызмат кылып беришим мүмкүн дегендей кылыпчы. Сиз кандай карайсыз? Шайлоо ушундай маалда кызматын таштап кетип анан шайлоого аттанасы туура эле көрүнүшпү? Эл чечет, шайлоочулар биринчиден эл чечет. Баары бир тияк жасап коет экен, бияк жасап коет экен дегенди унутушубуз керек дагы. Эгер шайлоого барбай койсоңуз, сиздин добушуңузду ошентип урдай берет. Анан татыктуу киши деп туруп шайласаңыздар болот. Азыркы жогорку кеңештин депутаттарынын ичинде деле татыктуулары бар, профессионалдары бар, тажрыйбалуулары бар.
Анан карап көрүш керек. Эл азыр баа берчү, барктачу, тескери дагы добуш берчү маал келген. Мен элди биримдикке, ынтымакка, мыйзамдуулукка чакырар элем. Келаткан шайлоону жакшы өткөрүшүбүз керек. Кыргызстан мындан ары артка кете турган эч кандай мүмкүнчүлүгү да жок, укугубуз да жок. Ар бирибиз салымыбызды кошолук. Ошо татыктуу кишини алып келелик. Акчасын берсе алгыла дагы, татыктуусун шайлагыла. Ал акча да силерге таандык болчу деп эсептеңиздер. Анан эми Абылгазиев барса депутаттыкка, аны да көрүңүздөр. Мисалы, соттолбогон адамдардын баары тиги депутаттыкка барганга укугу бар. Мен бул шайлоо кодексин өзгөртүү, шайлоо законун өзгөртүү киргизбегендиги үчүн, мурунку законду тескери кылып, кийинкисин алып келип аткандыгы үчүн, Конституцияга жана шайлоо жок дегенде шайлоо беренелерин иреттеп койбогондугу үчүн мен бул жогорку кеңештагы бир жуманын ичинде сотко берген турам. Анан сиздер, урматтуу шайлоочулар, мен Кыргызстан жараны катары айтар элем. Биз баарыбыз жаран болгондон кийин келгиле ушул шайлоону, анан бул илдеттен жакшы чыкканга баарыбыз аракет кылалык. Баарыбыз эле шыбай бербей, өзүбүздүн да аракетибиз. Мамлекеттен талап кылаар үчүн өзүбүз эмне кылып койдук, ошондо ойлонолук. Биримдүүлүктө да бололук, ынтымакта бололук. Кыргызстандын келечеги барына мен ишенем. Рахмат, сиздин айтканыңыз келсин. Кыргызстандын келечеги бар деп ишенели, жана буга эл да өзүнүн салымын кошот деп ишенели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Анда биз премьер-министрдин отставкасын жана ошондой эле анын ишмердүүлүгүнө баа берүү боюнча ошонун терегинде сөз кылдык. Бул үчүн студиябызга мейманга Кубанычбек Исабеков, коомдук ишмер, келип маек куруп берди. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.